Кутмандуу кечиңиздер менен урматтуу кыргыз эли, урматтуу Кыргызстанды башкарып жаткан бийлик өкүлдөрү, Сооронбай Жээнбеков, миллионер Мати Раимовдор, 120 депутат, унчуккан депутаттар, унчукпаган депутаттар, министрлер, медицина министри, илим билим министри, өзгөчө кырдаалдар министри, вице-премьер, премьер-министр баарыңарга айтарым. Кыргызстандагы акыбалды көрүп атасыңар. Телевизордон өзүңөрдү пахазуха кылып атасыздар. Эл кыйналып атат, эл өзү акча топтоп, даже ырчылар акча топтоп, аппарат, ИВЛ аппаратын алып берип атат. А сиздер эмнеге каникулга кеттиңиздер, жогорку кеңеш? Баарың Сооронбай Жээнбеков, Асылбек Жээнбеков 120 депутатты алып, кеткилечи, кеткиле. Кыргызстанды бошоткулачы, ошол ак үйдү бошотуп, иштей турган адамдарды койгулачы. Тойгоздуңар го силер, тойгоздуңар го. Эл кыйналып бүттү го. Мына мен дагы бүгүн өзүмүн айылыма акча топтоп, бүгүн аппараттарга акча топтоп атабыз. Бул бир Сооронбай Жээнбеков Конституция күнү ант бергениңизден кийин ушул элдин жүгүн көтөргөн үчүн президент болдуңузбу же ойногону келдиңизби? Бу не деген жакшылык? Кече Чубак ажы өтүп кетти. Ого дагы бир самолет бербедиңиз же бир вертолет бербедиңиз. Бу не деген жакшылык? Ушундай аалым кыргыз эли сүйгөн киши 10 саат машина менен кеткен кандай жаман сөөгө? Жок дегенде сөөгүн сыйлабадыңыз. Ошол Чубак ажы силер үчүн убагында силер үчүн эл топтоп, электорат топтоп, сиздер үчүн чурка берген эле. Ошонусун дагы силер сыйлабадыңар. Чубак ажы кой Сооронбай Жээнбековду сыйлагыла. Бул дагы кыргыз үчүн иште берет деп элге уят болуп калды, ошондо айтып алыпчы. Ошону актабадыңыздар. Билбейм, телевизордон биз карап турдук жаңылыктарды. Бир видео обращение кылып, элге бир көңүл айтпадыңыз. Улуттук телеканалдарды биз аңдып эле отурдук. Ой, кеткилечи, мына 120 депутат не жүрөсүңөр? Кеткилечи, да уялбай партия болуп келатасыңар, араңарга жаштарды тыгып алып. Не кыласыңар бу жерде бир Кыргызстандын проблемасын чечпегенден кийинчи? Эл өлүп атат го, туугандар. 600 миллион бөлүндү деп атат. Чын уктумбу, жалган уктумбу? Ошончо акчага жөн эле целый Кыргызстанды дарыласа болот эле. Биринчи Жээнбеков мамлекетти биринчи башкараарда 4 нерсени өнүктүрүш керек. Армияны, медицинаны, илим билимди, анан өндүрүштү. 4 нерсебиздин бири да өнүккөн эмес. Иштей тургандарга бергилечи, бошотупчу. Эл жадады го сиздерден. Алакандай бир 6 миллион элди башкара албай башыңар айланды го бийликтегилер. Бу не десе мынча жабышасыңар креслого? Бизнесиңерди кыла бергиле, аңсыз делечи. Башкара тургандарга, иштей тургандарга бергиле. Мына граница тосуп, Салескийде канчалаган эл ыйлап атат. Консулдун алдында канча эл ыйлап атат, кете албайт. Сагындык биз балдарыбызды. Бу не деген жакшылык? Эмне вирусту биле тургансып, вирусту билгенсип 120 депутат таркадыңар ошо күнү. Силер билесиңер, ушу вирус болгонун билесиңер. Эмне үчүн силер Бишкектин ичинде турган күнү вирус башталбады? Баарына силер жооп бересиңер өлгөн адамдарга, ар бири. Кудайдан корккула, Алладан корккула, туугандар. Ассаламу алейкум достор. Сиздерге бүгүн кайрылуу кылып атам. Аябай мындай зээнди кейите турган, кайгыга, капага түшүрө турган бир кабар келди. Биздин чек ара кызматынын полковниги Талгат Аланов кече көз жумду да. Аябай чоң шок болуп атам. Анткени мен ал кишини жеке тааныйм, мен досум, пикирлешим, саналашым, кесиптешим. Ошол кишинин мындай чындык үчүн күрөшкөнүн көрүп аябай суктандым эле. Факт менен президентке чейин барам, адилеттүүлүктү орнотом деп аябай чыккан көрүп алып, аябай мен кубандым эле. Бирок тилекке каршы кече алда жүрөгүнөн кайтыш болуптур, сураштырсам жүрөгүнөн кармап калыптыр. Аябай кайгыга түшүптүр. Эми ошондой деп атышат да туугандарычы. Достор, мен айтат элем, биз
өтө башкача эл экенбиз да, мындай жумшак айтайын, башкача эл экенбиз да. Анткени мындай чындык менен күрөшмөк турсун, чындыкты айткан кишини табалап тепкилеп жатып калат экенбиз да. Мына Талгат Аланов канча аракет кылды, факт менен президентке чейин эшигине барып сагалап 5 факт менен мен көргөзүп берем. Чек ара кызматындагы коррупциянын схемасын баарын ачып берем десем, эч ким көңүл бурган жок, эч ким колдомок турсун, кайра иш козгоп, военный прокуратура кесиптеш сотко берип, коллегалары. Ушунчалык жүрөктү ооруттуңар да, ушундай акмак экенсиңер да, мына ким ушуну кылса дагычы. Ушундай бир зейин, булар силерге чындык кереги жокпу? Бирок билбейм, могул баарыбыз үчүн аракет кылды да. Баарыбыз үчүн аракет кылды. Талгат досум, жаткан жериң жайлуу болсун, бирок мен элге кайрылат элем. Эл аябай бизде ушундук экен. Мен жеке башыман да көрдүм, башкаларды да көрүп атам. Мына Сыймыгавадагы канча деген айтып атат. Мен кустуруп берем. Колдобой эле койгулачы. Керек болсо бир тууганыма чейин коррупцияларды айтып отургузам десе дагы аны кайра табалап атабыз, кайра тепкилеп атабыз, иш козгоп атабыз. Вообще кыргыз эл болбой калыптыр да, чынын айтсамчы, такыр экен. Совсем эле мындай башкача эл экенбиз да, жумшак эле айтып коеюн, башкача эл экенбиз. Мына бүгүн дагы бир окуяны көрүп, андан да жүрөгүм ооруду да. WhatsApp'тан келиптир, Екатеринбургда иштеген достордончу. Бир 50 тажик балдар, бир 2 кыргыз баланы тепкилеп, жыгылып калса, жатып калса, басы тура албай. Келип туруп арматура менен башка чаап кетти да. Вообще насмерть бирөөсүн башка эле чаптым, ачык эле күндүз элечи. Иттей тепкилешти. Мен өзүм Екатеринбургда жүргөнүм үчүн айтайын да. Екатеринбургда жүргөн деги эле мигранттаргачы. Мен билем да сиздердичи кандай акыбалда жүрөсүңөр. Эптеп эле курсаңар тойгосо болду. Екатеринбургка барып, достор келгиле, биргеле ынтымак бололу. Бири-бирибизден крысятничать этпейли, бири-бирибизди алдабайлы. Мындай кол салгандарды общака ордуна коелу деп, мындай жакшы насаат менен бир амбал камбар деген бир зөкүргө айтсам, бетке чапкан да, ошондочу. В прямом смысле бетке чаап, мондай шрам калтырган да. Бул шашпасын шүмшүк. Бир күнү жазасын алат. Менен болбосо дагы, башкасынан дагы. Ушинтип тажиктер болобу, башкасы болобу чаап кетет мындагычы. Ошо достор, мен эч кимге жамандык каалабайм, бирок ушундай бир акмак эл экенбиз да. Мына мен Молдохматова Ассолмудун жеке мындай бир капачылыгым деле жок, кылып аткан ишине ыраазымын, кыла берсин. Бирок мына Чеченстандын, чечендердин эшигин сагалап, бүткүл улуттун атынан сүйлөгөн үчүн мен намыстанып, эркек катары айттым да. Мен аялдарга теңелгеним жок, аялдар колдой берсин, аялдарга бул нормальный нерсе. Бирөөдөн жардам сурап мындайчы, өзүң эркегиң алсыз болуп, арсыз болуп турса, анан сурайт да. А мен ошону тим эле ошонун таламын талашып, ошонун мындай айтканда тарапташ болуп алган эркектердин ичине намызыңарды ойготуп коеюн дедим да. Ошондо да мени табалайсыңар, ошондо да тепкилейсиңер. Мейли ага деле чыдайм. Мына Баткенге бардык да, чек ара коомун түзүп атайын. Баткендиктерге жардам берели, духун көтөрөлү, демин көтөрөлү, ошол жерде проблемалар жеткирели, ак уйнасына чейин чыгып, Жеңиш Разаковду кетирип, ошондой кылсак кайра бизди кугунтуктап, Сапарали Бөрүбаев биздин төраганы иш козгоп, камап 2 айга сындырып, Сапарали Адинаев деген айыл башчы эркек киши, Максат Лейлек районунун Максат айылынын айыл башчысы. Ошол кишини дагы иштен алып, айыл башчылыктан. Ушундай кыласыңар да. Кантип анан элим деген уулдар чыгат. Эгер элиң ушундай болуп атсачы, чындык менен, чындык адилеттүүлүк үчүн күрөшмөк турсун, айтканда жаман көрөт экенсиңер да. Мына баарын айтып бердим, Талгат Аланов, Чубак Ажын деле канча тебелеп табаладык. Сыймык Жапыкеевди деле, Рыспеговалар кандай болду, жөн эле бир кыргыздын намысын талашкан деп эле чабылып кете берет экен да. Мен өзүң эмне кылып койдуң, көп сүйлөбөчү дегендерге айтат элем да. Мен кылган иштеримди көрсөңөр, силерге көрбөй эле койгула да, андан көрөчү. Силер ичиңер жарылып кетет ошол жерде көрө албай атыпчы.
канча деген кишини үйлүү кылдым, канча деген ошол жерде дагы үйлүү кылгандардын да ошо коңшуларыбыз дагы сотко берип, ошо кыргыздар да алар дагычы кайра мени жамандашты да. Аман эле болгулачы, кыскасы аман эле болгула. Баарыңарга аманчылык ошо айтарым. Эч ким бөлүшпөй деле койсун, лайк деле керек жок. Рахмат баарыңарга, ыраазымын.